Узарбек Жылкыбаев Ошто айт күнү элди чакыргандарга да, баргандарга да чара көрүлөт. Облус жетекчиси тургундардын сооп алуу ниети болсо элди үйүнө чакыруунун ордуна сойгон малынын этин таратып берүүнү сунуштады. Орозо айт күнү үйүнө көп адам чакыргандарга да, конокко келгендерге да чара колдонулат. Бул туурасында өкмөттүн Ошто облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев брифинг учурунда билдирди. Облус башчысынын Алай районундагы Жошолуу айылынын тургуну кошунасы айт күнү 2 жылкы союп эл чакырууга камынып жатканын, мамлекет 60 000 сом айып салса төлөп коюп өткөрө берем деп отурганын айтып, аны токтотуунун жолун сурады. Ал айып пулду төлөп коем деп өзүнүн байлыгына, мансабына чиренбеш керек да. Жалпы калктын саламаттыгын ойлонушубуз зарыл. Айып пулдун көлөмү 60 000 сом экенин азыр угуп жатам. Аны дагы тактайбыз. Бизде эл чогулбаш керек деген талап бар. Ошондуктан буга чакырган тарап гана эмес, келген адамдар дагы жооп берет. Аларга чара көрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан суранып кетерим, тууган урук же кошуналарыңыздар айт күнү чакырып жатса, барбай эле үйдөн дуа кылып коеруңуздарды айтыңыздар, деп кайрылды Жылкыбаев. Ошондой эле ал облус тургундарын сооп алуу ниети болсо элди үйүнө чакыруунун ордуна сойгон малынын этин таратып берүүнү сунуштады. Кыргызстанда быйыл Орозо айт 24-майга туш келери болжолдонууда. Жалпы калктын саламаттыгын ойлонушубуз керек. Ал кеп 60 000 сомдо эмес. Андай көлөмдөгү акчаны мен азыр угуп атам. Андай штраф экен, аны да тактайбыз. Бирок ошол келген жарандарга дагы чара көрүүгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Келген жарандарга анткени жанагындай чогулбаш керек деген талап бардыгына белгилен. Ал чакырган киши эле жооп бербейт, келгендер да жооп берет. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем. Ушундай тууган уруктарыңар, кошуналарыңыздар ушундай иш чара өткөрөбүз, өзүңүздөр дагы айтсаңыздар болот да. Биз бара албайбыз, андан көрө үйдөн эле дуа кылып коебуз депчи.